Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматы маалымдайт. Эгерде сиз Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн көчүп келген өлкөнүн жарандыгын ала элек этникалык кыргыз болсоңуз, анда төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Орто жана жогорку кесиптик билим берүү окуу жайларына өтүүгө, бюджеттик негиздеги квотага ээ болуу үчүн, ошондой эле жалпы билим берүүчү орто жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынан орун берүүгө, мамлекет тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте пенсия жана жөлөк пулдарды чегерүүдө, ошондой эле зарыл болгон медициналык жардам алууга муктаж болсоңуз, анда сиздин кайрылман статусуна ээ болуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кайрылман — бул чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адам болуп саналган, Кыргыз Республикасына ыктыярдуу түрдө көчүп келүүчү жана кайрылман статусун алган этникалык кыргыз. Кайрылман статусун алуу үчүн төмөнкү документтерди тапшырууңуз зарыл. Паспорт же аны алмаштыруучу документ, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жашаган жеринен маалымат, нике тууралуу күбөлүк, жүзүн даана чагылдырган 30-40 мм өлчөмүндөгү түстүү 2 фото сүрөт. Өтүнүч берген адамдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок болгон учурда анын улутун ырастоо үчүн төмөнкү документтердин бири берилет. Жакын туугандарынын биринин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ата-энесинин никеси тууралуу күбөлүк, алыс туугандарынын биринин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү. Чет мамлекеттердин компетенттүү органдары тарабынан берилген документтер мамлекеттик жана расмий тилдерине которулууга тийиш. Жогоруда аталган документтерди которгон котормочу койгон колдун аныктыгы нотариалдык түрдө ырасталышы керек. Ошондой эле кайрылман статусу сизге жумушка уруксаат албастан эмгек ишин жүзөгө ашырууга укук берет. Жогоруда аталган документтерди мамлекеттик миграция кызматынын төмөнкү даректерине тапшырсаңыз болот. Бишкек шаарында Разаков 8/1 дарегинде, Ош шаарында Ленин көчөсү 221 дарегинде. Байланыш телефондору 0312 30 07 73. Мамлекеттик миграция кызматынын расмий сайты ssm.gov.kg. Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Майрамбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биз эң алгачкы көрүүчүлөрүбүзгө Евразия экономикалык союзу боюнча айтып кетсеңиз, Евразия экономикалык союзунда миграциянын орду кандай? Саламатсызбы. Евразия экономикалык бирлиги 2015 жылга киргенден кийин, ошол жылдардан кийин бизде көп баягы көп өзгөлөр болду. Биздин мигранттар үчүн эң негизги баягы жеңилдиктер болду да. Алар жакшы тарабы көп болду. Жакшы тарабы болду. Аны орусча преференция деп коет. Преференция биздин мигранттар үчүн көп преференция болду. Ал биринчи баягы мурунку заманда каттоо регистрация мигранттардын каттоосун 7 күн болчу. Азыркы убакта 30 күнгө чейин каттоо кылса болот. Анан баягы сиз өзүңүз билгендей эле биздин мигранттар Российский Федерация же Казакстанга барганда алар эмгек үчүн уруксат алыш керек эле же патент алыш керек эле. Азыркы убакта патент же уруксат албай эле койсо болот. Баягы эмгек келишим түзүп эле иштесе болот. Ошол эмгек келишим 1 жылга түзүлсө, ошол 1 жыл регистрация кылып, ошол жерде Евросоюзда иштесе болот да. Анан дагы бир эме көп преференция, ал баягы социалдык камсыздоо, медициналык камсыздоо, анан баягы келишим убагы бүткөндөн кийин 1 жылдан кийин биздин мигранттар үчүн мүмкүнчүлүк берилет. 15 күн içinde дагы ошол эмгек келишимди узартса болот да. Ошондой негизги преференциялар бар да. Сөзүңүз каралжы. Биздин Кыргызстан жарандары айдоо көбөлүгү менен, Кыргызстандын айдоо көбөлүгү менен ошол СНГнын ичинде жүрсө болот деген дагы жеңилдик бар беле, же бул боюнча чечим чыга элекпи? Ал ошол баягы айдоочу көбөлүк боюнча айтып кетиш керек болуш керек, айтып кетиш керек болуп атат. Баягы мурда жылы ошол проблема чыгып калган. Бирок баягы сиз өзүңүз билгендей эле биздин ошол убакта президентибиз Российский Федерация баргандан кийин негизги мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилген. Кыргыз мигранттар үчүн ошондой өзгөрүүлөр киргизилген. Азыркы убакта ошондой баягы проблема азыр жок болуп атат да. Ошол ЕАЭСке кирген
мамлекеттер, ушул жалпы 5 мамлекет кирип атпайбы? Бул Российский Федерация, Казакстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан. Ушул 5 мамлекетке ушул преференциялар иштейт да. 5 мамлекетке бирдей эле. Андан кийинки сурообуз, ошо биздин мигранттар Кыргызстандан чыгып бара жатканда өздөрүнүн укуктарын көп билишпейт да. Ошонун негизинде булар ал жерге барганда дагы мүмкүн ошол күч органдары кармап алардан бир нерсени талап кылганда өздөрүнүн укуктарын кенен айтып бере албай, менин келгениме мисалы үчүн 15 күн болду, биздин жаңы мыйзам боюнча 30 күн мен жүргөнгө акым бар деген сыяктуу бир нерселерди айта албай, алар жумуш издөөдөн тартынышып, же болбосо ошол жанакы жумушка уруксат алууда дагы алар бир топ татаалдыктарды жараткан учурлар көп кездешет. Биз ошол мигранттарга кандай түшүндүрмө жолу менен кетиришибиз керек Кыргызстандан чыгып баратканда? Сиз айтып кеткен суроо боюнча чын эле ошол азыркы убакта актуалдуу суроо болуп атат. Биз үчүн бул чоң маселе, потому что сиз өзүңүз айтып кеткендей эле биздин жараныбыз Кыргызстандан чыгып атканда көп учурда Россия баягы эмелерге туш болуп калышат. Сиз айткандай, же маалымат жетпей атабы, же баягы укуктарды билбей, анан кайсыл шарты менен барыш керек, кайсыл баягы мыйзамдарды аткарыш керек. Ошол маалыматты мен айтып кетет элем азыр. Ошол маалыматты алыш үчүн бизге кайрылса болот эле. Бизге кайрылып, биздин миграциянын кызматынын астында биздин информациялык борбор бар. Атайын түшүндүрүп берет алар. Ошол жерге барганда, ошол жерден толук маалымат алса болот, кайсы жерден иштесе болот, кандай шарты менен, кандай зарплатасы, кайсы жерде жашайт, анан баягы миграционный законодательство деп коебуз, ошолду бузуш үчүн эмне кылыш керек, кайсы жерге кайрылыш керек үчүн ошол маалымат бизде бар. Ошол маалыматты биз беребиз, же биздин баягы миграциянын кызматына кайрылса болот, анан биздин борборубузга да кайрылса болот. Анан 189 деген бир горячий линиябыз бар, ошол жерге чалса да болот. Анан түшүндүрүп беришет. Анан баягы маалыматтык кампанияны биз да өткөрүп атабыз. Биздин аэропорту, Ош аэропорту, Манас аэропорту терминалдар биз койдурганбыз. Ошол терминалдан ар бир информацияны алса болот. Баягы кара тизмеде боюнча, анан Российский Федерацияда кандай эмелерди, порядок пребывания боюнча ошол терминалдардан маалымат алса болот. Андан тышкары биз баягы маалымат компания боюнча ошондой иштер биз жасап атабыз. Анан баягы региондорго чыгып атабыз. Түшүндүрүү иштери менен. Бул жерде кыргыз жана орус тилинде түшүндүрүү иштери берилет. Орус тилинде маалыматты алса болот. Кайсы мамлекетке барганда кандай эмне маалымат бериш керек, кайсы укугу бар, кайсы эмне шарты менен барса болот дегенде. Биз анда бул ошо эфирден пайдаланып, көрүүчүлөрүбүзгө дагы тактап айтып өтөлү. 189 номуруна чалса, орус жана кыргыз тилинде мигранттардын укугу кандай жеңилдиктер бар экендиги жөнүндө кенен маалымат алса болот экен. Кийинки сурообуз мына жакында биздин Россияда жанагы Олимпиада спорт оюну өткөн жатат деп, ошол олимпиаданын өтүшү менен биздин жарандар үчүн, бир топ мигранттар үчүн бир топ укуктар чектелди деген нерселер айтылды. Бул боюнча кандай маалымат бере алабыз көрүүчүлөргө? Бул чемпионат, футбол боюнча чемпионат боюнча алар азыр Российский Федерация өзгөчө могу ситуацияны киргизилет. Ошол үчүн биздин мигранттар үчүн биз маалымат берип атабыз. Азыр ошол чемпионат мира болуп аткан убагында бир сутканын ичинде регистрациядан өтүш керек. Баягы 5-6 шаарда чемпионаттардын өткө турган эмелерден болуп атса, ошол шаарга киргенде бир сутканын ичинде регистрацияга өтүш керек. Ал үчүн атайын аларда пункттар болот барганда. Ал үчүн көбүнчө эмелер круглосуточный пункттар ачылат. Бир сутка ичинде регистрациядан өтүш керек. Бирок биз азыр айтып атабыз, биз мигранттарга, анан биякта Кыргызстанда жүргөн биздин жарандарыбызга айтып атабыз, если зарыл жумуш жок болсо, ошол күндөрдө барбай эле койсо деп ошондой сунуш бере атабыз да. Ага чейин кандай болот? Оюн башталганга чейин деле ошо жарандарды көп киргизбөөгө чектеп жатышат деген маалыматтар чынбы, же азыр кенен эле кирип чыгып атышабы? Жок, азыркы убакытта кенен эле чыгып атышат, бирок могу сиз өзүңүз билгендей эле
ошол убакта бир жума калганда ошондой баягы усиленный режим болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн биз айтып атабыз азыркы мигранттарга, ошолорго ошол убакта силер баягы мыйзам чегинде мыйзамды бузбай бир сутканын ичинде регистрацияга туруп, каттоодон туруп, мындай эч кандай проблема болбойт деп ойлоп атабыз, потому что дополнительно сиз айткандай көп эле пункт ачылат, ал круглосуточно иштейт да. Андан сырткары дагы ушу миграция тараптан биздин эфир аркылуу да кошумча маалыматтарды берилет ошо чыкчуларга. Бизге жеткен маалымат боюнча бул бизде бүгүнкү күндө 70 миңге жакын сыртка чыккан мигранттар бар. Ошолордун көпчүлүгү кайсы шаарларда жана кайсы шаарга баргандар көбүнчө алар өздөрүнүн укуктарын коргой алышат. Кенен мындай түшүнүү менен иш жүргүзүлүп барат. Ошол боюнча да айтып кетсеңиз. Азыркы убакта биздин официалдуу маалымат боюнча 700 миң адамдан ашык биздин мигранттарыбыз бар. Бул баягы эң негизги биз айтып кеткен бул ЕАЭСтин эмесинде, союзда, ЕАЭСтин ичинде, бул Российский Федерация менен Казакстанда, андан тышкары эмелерде биздин мигранттарыбыз бар, Туркияда бар, Южный Кореяда, анан Арабский Эмираттарда, бирок ошол 90% ЕАЭСте иштегендер да. Өткөндө бир абдан ушу бир жагымсыз нерсе болду эле. Ошо биздин чет жакка Турцияга жана ошондой эле Кореяга, көп басымдуулук Россияга биздин кыздар, жаш кыздардын группа менен чыгып кетиши, алардын ал жакта бир жагымсыз нерселер менен алектениши, өздөрүн кайдансыңар дегенде биз Кыргызстандан келген мигранттарбыз деп тааныштырышканы. Муну силер деген мындай байкоо жүргүзүп, мындай нерсени болтурбай коюу же чыгарбоо боюнча бир чаралар көрсөңүздөр болобу же ал боюнча жокпу маселе? Ушул проблема боюнча мен биздин миграциялык кызматыбызда өзүбүздүн позицияны айтканбыз. Сиз билгендей эле 5-чи созук жогорку кеңеште да ошол маселе көтөрүлгөн. Өзгөчө кыздарды 22 жашка чейин кыздарды чет мамлекет чыга бөгөт коюу боюнча ошондой маселе көтөрүлгөн. Бирок биз айтып кеттик элек, бул баягы бөгөт коюш, ал баягы международный баягы укук боюнча бузуу болуп кетет да. Адамдын укугу бузуу. Биз чек койсок, анда биз адамдын укугун бузган болуп калабыз, Ошондой биздин баягы негизги конституцияда жазылган, биздин адамдын укугу боюнча, бузуу боюнча ошондой мыйзам каршы болуп калат деп, ошондон биздин позициябыз ошондой. Бирок ошол убакта эле айтып кетиш керек болуп атат. Баягы сиз айтып кеткен биздин кыздарыбыздын жалпы мигранттардын эсебинде 22-ге чейин кыздар 14-15% эле болот да. Көбүнчө тиякта 80ден ашык пайыз бул эркектер. Ошол эркектерге биз айтат элек, баягы наоборот биздин кыздарды ошол жерде чет мамлекетте жүргөндө коргоо кылып, аларга көбүрөөк информация берип, аларга жардам берип, ошондой аракетти кылыш керек деп ошого биз чакырат элек. Бирок сөзүңүз каралжы, акыркы жылдары бир топ бир жагымсыз нерселер болуп жатат. Бул ошол чет мамлекеттин балдары менен жүргөн же болбосо жаман жолго барган кыздарды уруп сабоо, же болбосо эл алдында шылдың кылуу деген нерселер. Бул боюнча сиздерде маалыматтар барбы? Ошондой маалыматтар бар. Биз баягы МВД менен чогуу иштеп атканбыз. Биздин өкүлүбүз бар. Сиз өзүңүз билгендей эле Российский Федерацияда биз 2016-да өкүлчүбүз ачылган. Ошол өкүлчүбүз анан баягы Тышкы иштер министрлиги менен чогуу ошол проблеманы изилдеп, ошол проблема боюнча канча жогулушту өткөрүп, анан ошол жерде эле ошондо түшүндүрмө иштерди жасап атабыз. Ошондо бул кайра эле баягы адамдын укугун бузуу да. Кайра эле ошого алып барат, тартипке жакпайт деген нерсе да. Ошол үчүн биз ошол мигранттардын арасында диаспоранын аркылуу, анан биздин Кыргызстан национальный центрлер көбүнчө ошолор менен жумуш алып баратабыз. Баягы информациялык маалымат берип, анан ошондой что бул мыйзамдын бузуу болгон нерсе да. Адамга кол көтөрүү. Мына сөзүбүздүн аягында дагы бир биздин абдан бүгүнкү
улуттун оорусу деп да койсок болот. Биздин кыргыз жарандардын ошол мигрант болуп барып эле чет мамлекеттин бай өлкөлөрдүн жарандарына турмушка чыгуусу. Анткени биз азыр убактылуу кедей өлкө болуп жатабыз да, муну мойнубузга алышыбыз керек. Кыргызстанга кайра келсе эле баягы эле көйгөй каражаттын жетпегендиги, турмушка чыгайын десе ал баланын да эчтекеси жок, же үйү жок, же бир туруктуу иштеген иши жок. Ошентип чет мамлекеттин жараны болсо дагы туруктуу иши бар, жашаган жери бар деп ошол жака турмушка чыккан кыздарыбыз абдан көп болуп жатат да. Анан кийин мынтип отурсак биз бара улутту жоготуп алуу коркунучу деген деле нерсе жашыруун эмес. Ушул тараптан ошо миграция бөлүмү кантип иш алып барсак болот? Ушул тараптан айтып кетилген биринчи бул биздин компетенция эмес, баягы биздин кыздарыбыз өзүнүн ыктыяры менен турмушка чыгып атканы, бир алар ошол жерге биз да киргизбейбиз, бирок мамлекеттик баягы сезим болуш керек, патриоттук сезим болуш керек. Анан биз да айтып атабыз, могу кыздарга, эмелерге биз баягы акчага кызыкпай, алар баягы өзүм ыктыяры менен турмушка чыксаңар чыккыла, бирок баягы эменен ойлонгула. Анан сиз айтып кеткендей, ал баягы массалык түрдө андай проблема жок. Мен азыр айтып кетет элем, баягы бизде информация бар, 192 эле случай болду, баягы официальный регистрациядан өткөн. Бул биздин кыздарыбыз Кытай жаранына турмушка чыккандар. 192 эле. Бул официальный цифралар бар. Бул ЗАГСтан госрегистрдан алынган цифралар. Расмий эмес 3000ден ашык деген маалыматтар бул чындыкка жакын жолобой? Чындыкка жакын эмес окшойт, потому что биз атайын ушул маселе чыкканда биз атайын эмелерден запросторду берип, ГРСтен ушул маалыматты алганбыз да. 192 эле. Мындан келди Кытай жаранына турмушка чыккан 192 кыз бар. Бул деле аз цифра эмес. Эми жогоруда сиз айтып кеткендей, ар бир жарандын өзүнүн патриоттук сезими, өзүнүн акыл эси болбосо, аны чындыгында канчалык биз мыйзам чыгарбайлы, буга чек коюу абдан татаал. Биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу эскертип кетели, мындан ары ар бир 5-күнү саат 9-дан 5 мүнөт өткөндө миграция кызматкерлери келип, биздин сыртка чыгып жаткан жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Анын ичинде биздин ошо Россияга же башка мамлекетке барган мигранттарыбыздын укугу кандай болот, кандай жеңилдиктер болот, кантип ошол жакта иштесе болот деген нерселерге кошумча суроолорду жөнөтүп, жоопторду алып турсаңыздар болот. Маегиңизге чоң рахмат, Майырбек мырза. Менимче, ошо сиз жогоруда айтып кеткен түшүндүрмөлөр биздин мигранттарга бир жардам берет деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын саясаттын иштеп чыгуу бөлүмүнүн жетекчиси Майрамбек Бейшенов келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар. Государственная служба миграции при правительстве Кыргызской Республики сообщает об основных преференциях, предоставленных в рамках вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз. Согласно преференциям, в соответствии с разделом 26 статьям 96, 97 и 98 на территории государств-участниц ЕАЭС трудящиеся работают без учета квоты. Не требуется получение разрешения на работу. Члены его семьи освобождаются от регистрации в течение 30 суток со дня въезда при указании цели въезда «Работа». Срок пребывания трудящегося и членов его семьи определяется сроком действия трудового договора, заключенного с работодателем. В случае досрочного расторжения трудового договора трудящийся имеет право в течение 15 дней заключить новый трудовой договор. Признаются все документы об образовании, за исключением документов на занятия педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности. Дети трудящегося имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение образования в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Трудящимся и членам их семей предоставляется право на получение бесплатной скорой медицинской помощи в том же порядке, что и гражданам страны пребывания. Государственная служба миграции при правительстве Кыргызской Республики.